Assalamu alaikum, урматтуу замандаштар, кандайсыңар? Бүгүн 24 январь. Кече жаган кардан кийин Ош шаары түмөн ак карга бөлөнүп, укмуш болуп калды. Аба таптаза. Мен азыр Навай паркынын киребеш жеринде турам. Мынакей бул жерде мына кеч жакында Ош шаарынын мэри Жеңиш Токтурбаев келип, бул жерде заманбап эс албагын айландырабыз деп кеткен. Азыр ушул жерден паркты аралап чыгып кетейин деп тартып атам. Кандай дейсиздер? Бул жер эс алуу заманбап мындай эс алуу багы болуш керек да, туурабы? Бүт могу жерде күркөлөрдү алдырды. Бул жерде чайханалар бар эле. Чайханаларды алды. Бирок мен жеке оюмда бир заманбап, бир жакшы бир аталар чайханасы дейт го, ушундай чайхана болуш керек бул паркта. Себеби сырттан келген, шаарга келген аксакалдар, шаардын аксакалдары дагы ушул жерде мындай өзүнүн Оштун салттуу чайханасы демекчи. Ушул жерде чай ичип, баарлашып отурганы деле жакшы деп ойлойм негизинен. Анан могу жердеги эски будкаларды, күркөлөрдү бүт алып, буларды жаңы, заманбап, жаңы өзгөрткө деп ушундай буйрук берди. Могу жерде бүт алынган. Эми Кудай кааласа быйыл бул парк менимче башкача болуп өзгөрөт. Аттракциондор дагы жаңыланат болуш керек бул жерде. Балдар аттракциондору заманбап, жаңы аттракциондор коюлат болуш керек деп ойлойм. Сиздерде кандай ой пикирлер бар бул парк боюнча? Да эмнелерди сунуштайсыңар, эмнелерди кылса болот? Эми баягы мэр кечеги рейтинде бул жер мындай базарга эле окшоп калыпты деп айтты да. Эми адам жүргөн жерде ар кандай курулуштар болот да негизи. Бирок ал ирети менен болсо жакшы негизи, жакшы. Шаардын мэринин өзүнүн пландары болсо керек. Биз ойлойбуз ушул Навай паркы сонун болуп өзгөрөт болуш керек быйылчы. Булардын ордуна жаңы каруселдер коюлуп, могу жерде Палван сарайды уже бузуптур. Палван сарайды полный алып салды, болду. Толугу менен алып салыптыр Палван сарайды. Могу жерде Палван сарай бар эле. Палван сарайды алыптыр. Биз эми бул жака анча түшө бербейбиз да. Ушул паркты аралап өтөйүн деп. Балким ушул Палван сарайдын ордуна бир мындай амфитеатр сыяктуу бир курулуш курулушу мүмкүн. Себеби ошого ыңгайлашкан жер да бул. Палван сарайга келип күрөш көргөндөр болсо комментарийге жазып койгула. Биз ушул жерден күрөш көрчү элек деп. Биз да студент кезде күрөш көргөнбүз ушул жерденчи. Андан могу жерде курулуштар жок эле. Ушул жака чыгып алып, ушу кырдан отуруп алып күрөш көргөн учурларыбыз да болгон да. Ушундай аман болгула. Бизде Ошто эми азыр абанын температурасы мен болжолумда азыр 10 градустай да. 10-12 градус болушу мүмкүн. Так карабадым. Башка жерлерде кандай болуп атат аба ырайы? Эми тоолордо түшүнсө болот. Чоң Алай, Чаткал, Нарында болсо жөн эле бир 20-25 болуш керек, Ошондо көрүшкөнчө аман болуңуздар. Мына могу жерде Палван сарай бар эле, жок. Палван сарайды алып салды, мунун ордуна ушу балким менин оюмча амфитеатр курушу мүмкүн.